Жер эле болсо да утпайсызбы? 300 000 сом сизге берсе, мисалы жетим кызды бороруп, Жок, эми келишимге мындай келе ала да. турган мүмкүнчүлүгүңүз. Жок, мен деле бала чакам бар да. Анан мен благотворительный эме эмесмин. Айланаңызда кошуналарды бирөө жарымды көрүп, Эч ушундай. ким жок болчу айкте. Сиз ушул жерде жашайсыз өзүңүз? Мен мына жерде эле жашайм, могу жерде эле жашайм. Же квартираңызбы азыр? Азыр турган үйүм бар. Ошондо сиз 92-жылы бул чечимдер чыккан болсо, ошону 2022-ге чейин 30 жыл издеп атасыз да? Что менин немемди ушемление кылып бул жазып берип 2-3 жылдан бери бир документи жок, эчтекеси жок. Жөн эле муть этип эле, бут этип эле эме кылып атышат да буларчы. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Солтой өмүрөдөн сизсиз да? Уруксатпы? Бир-эки суроолор менен келдим элем сизгечи. Ошо суроолорго мүмкүн болсо жооп берсеңиз. Ата энесинен ажырап калган Айпери деген кыз бар экен. Ошол мага кайрылды, анан жерин иликтеп атабыз да. Анан ошол жерде экинчи тараптуу сизди айтты. А мен чын төгүнүм баарын иликтеп, тактап коюшум керек да, анткени сиз дагы эртең капа болуп жүрбөңүз деп. Мына ошол жагдай боюнча айтып берсеңиз, сиз канча бир 35 жылдан кийин миреже жеримди издеп эми таптым деп ал жерди бүгүнкү күндө сиз соттошуп азыр талашып жүрүп атасыз. 2-3 жылдан бери эле соттошуп атабыз. Сот чечимди мага чыгарган. Бектики чыкты, Жалал Абадтыкы чыкты, мага чыккан да. Билбейм, алар тиги азыр эми мен эмеден сатып алдым. Мурун болсо менден сатып алдым деген. Менден сатып алгам ушундан депчи. Анан кайра киришти, бул атасынан сатып алгам деп. Анан эми кайра кирди, Арзыбек демби? Ошондон сатып алгам бул жерди деп. Эми ушундай эмеге келишти. Мына азыр эле мен ответтерин жөнөтүп келдим мен. Анан эми бунун колунда же саткандыгы тууралуу эчтеке жок. Мен жеримди иштеп жүрүп эч таппай жүргөм да, өзүчө жер таппай. А көрсө мен бул өзүмдүн тиги баягы кыз кезимдеги фамилиямдан чыккан да, өкмөттүн эмесинен чечими. Мына исполкомдун чечими. Решение исполком, бул мэрияныкы да эмес, поссоветтики да эмес, решение исполкомдон чыккан. Илгери анда тиги эмеси деле төрөлө элек болуш керек эле мына. 674 деген. Сиз ушул жылдары алгансыз, Мына 91-жылы алгам мына. А сиз ал кезде ким болуп иштегенсиз? Мен Финаделде иштегем, тиги Финаделде иштечим. Анан ошол убакта чыккан чечим болчу. Анан бул ошо менен мен Солтоева деп эле иштете беремби бул эмеденчи. А бул Абдрахманова болуп чыкпай эле тиги госрегистрден. А системныйда каттаган балдарды, менин жерим бар, эме кылды, ала каттап койдум жериңди деген. Эми баягы бош жерди иштейт экенсиң да. Баягы өзүң эметпей бош жерди иштесең, бош жер жок. А сиз ошондо фамилияңызды кайсы жылдары алмаштырдыңыз эле? Мен кайсы жыл, мен даже ошол тиги ЗАГСыга жазып коюптур. ЗАГСыга Солтоева деп жазып койгон экен, мен аны алмаштырбай эле жүрө бериптирмин. Баягы эме кылбайчы, кийин бир эмеге нотариуска бирдеке оформить этели деп барсак эле, бул паспортуң жарыбайт деп чийип. Анан ошондон кийин аны алмаштырып атпаймынбы. Азыр сиз кызыл китепти качан чыгарып алдыңыз? Азыр кызыл китепти 2022-жылы анан кийин таап, Жери тапкандан кийин, таап. Жанагы өстөрү айтып келгенден кийин сиз, мен ушул жерди Жок, ал өстөрү айтып келбей эле мен госрегистрден жерди эме кылып издеп жүргөнсүз. Солтоева эмес, Абдрахмановадан анан чыгып атпай, мурункун издеп көрөйүнчү деп. Ошондо сиз 92-жылы бул чечимдер чыккан болсо, ошону 2022-ге чейин 30 жыл издеп атасыз да? Жок, 30 жыл иштеген жок. Эми илгери баягы эми алып коюп эле ошо менен эле шарт келбейт, бала чака кичинекей, ошо менен эле салганга дагы бирдеке каражат керек. Эми азыр бала чака чоңойгондон кийин балдарды салалы десе, менде эле балдарым бар. Ал тиги айткандай мен жетим болгон, ал мен ал өзү иштеп жүргөн жер башка экен совсем элечи. А бул меники, бул совсем эле башка жер экен. Жөн эле муть этип эле, бут этип эле эме кылып атышат да буларчы.
Мынакей, мына ушул 664 мынакей номер 20-үй. Ошол жер болуп келип түшүп атат мынакей бул эмеденчи. Бул карасаңыз архитектура буну 20-үй экенин, сиздики бул жерде жөн эле сан болуп атпайбы? Ал бүгүн ошол үйгө кантип отургузду? Мына 674 деп номерин көрсөтүп атпайбы? Мына жер тилкесинин номери мына 674. 660 мынакей. Мына госрегистр эменин архивдики. Мына 66 мына мира 6674 деген меникин. Бул жана Разиляевтан сатып алып берем. Ал Разиляевдики кайсы жер тилкеси экен белгисиз да. Ошон үчүн ал ошол Разиляевдин жер тилкеси кайсы жерде жайгашкан, ал ошону таап, ошону иштеш керек да. Ал жерде эмес, адашып менин жериме салып алган да булчу. Архитектура сизге могу 606 деп төмөндө номерди сандарды айтып атпайсызбы? Мына ошол боюнча өзү жайгаштырыш керек эле да. Сиздичи мынакей Солтоё мира сенин жериң могул жер депчи. Сиз ошондо ошол жерди казык кагып, же болбосо белгилеп, таш коюп алдыңыз беле? Илгери ошентип казык кагып берген да, анан кийин эле тиги там салынып неме болуп кетти. Ал билбей каласың ананчы. Ошо менен эле Сизге ошондо азыркы жерге казык кагып, ушундай белгилүү кылды беле сизге? Могул жер сеники деп. Илгери ошондой казык кагып берген, ошол буну чечим чыккандачы. Канчанчы жыл, анан ошо менен эле баягы союз таркап кетти, тиги бу болду, ошо менен тиги. Сиз ошо казык каккан бойдон анан барбой коюп турсузбу 30 жыл, ошон кийин таба албай калдыңыз сиздин айтууңуз боюнча. Жерди таба албай калдым. Анан архитектор эме госрегистрден эметсем, регистрация кылынган бул чечим негизинде жанагы эмелер системный жүрдү го, ошолор эменин негизинде бул эме болгон да. Анан эми буну жөн эле мынтип просто жала. Сиз ошол казык кагып аткандачы мына 92-жылдары айланаңызда кошуналарды бирөө жарымды көрүп, эч ким жок болчу айкте. Талап эле болчу булекте. Бүт мындай нарагында да жер үй жок болчу алчы. Мен ни при чем экенмин да. Биякта менин жерим жөн эле просто менин немемди ушемление кылып бул жазып берип 2-3 жылдан бери бир документи жок, эчтекеси жок. Азыр сиз айттыңыз да мына казык кагып ошол кездерде баардыгыбызга бирдей тараткан депчи архитектурачы. Ал эми кошуналардын эч кимиз жок болчу деп атпайсызбы? Бирок мен кошуналардын баарын сурап келдим да. Мен изилдепчи. Ошол жерде жашаган айланасындагы адамдардын баардыгы 92-жылдары биз баардыгыбыз жайгашканбыз дейт. Биягында бир кошуналар бар экен. Жок, азыр мен көрүп сурап келдим да. Сиз ушул жерде жашайсыз өзүңүз? Мен мына жерде эле жашайм, могу жерде эле жашайм. Дагы арасынан көп кошуналарыбыз бар го. Бир экизин атап берсеңиз кошуналарыңыздын. Кимдер бар болгон ошол кезде? Ошол 91-жылы курулду деп атасыз, 92-жылы. Мына жерде Асан аке деген бар болчу. Бул дүйнөдөн кайтып кетти. Жапаш бар. Жапаш эми көбү көчүп кетти да. Кээ бирлери сатып кетти, кээ бирлери шаарга көчүп кетти. Мына Кадырал илгертен бери мына бу дагы. Кадырал бар болчу, Үлбүрал. Көпчүлүгү дүйнөдөн өтүп кетишти. Ушундай болду. Бул негизи Исраил болоттун тамы бул. Негизи ошол салган, ошол жашаган 30 жылдан ашык жылдар жашап. Алар айтты да, сиздей адамды такыр көргөн эмеспиз. Бул жерге башынан эле ошол жерге баягы ээлик кылып болот деген өтүп кеткен адамды айтып атат. Жок, эми ал тиги бирөөнүн жерине салып алса, ал ошончо жылдан бери эмне оформить этпей жүрөт? Оформить этип албайт беле, если ошонун жери болсочу. Оформить этип алыш керек эле да ошондон беричи. Анан оформить этип албай эле анан эми азыр сенден сатып алгам дейт. Кайра чаташып келип туруп атасынан сатып алгам дейт. Атам илгери эле качан эле өтүп кеткен. Эми жанагы ким эле? Арзугуловтан сатып алгам деп атат азыр. Ал жер Арзугуловтун жери депчи. Бирок эми аларды сиз күнөөлөп атпайсызбы? Мисалы ошол кездерде документтерин бүтүрө албай депчи. Бирок өзүңүз деле 2022-жылы бүтүрүп атпайсызбы документтерди? Мен деле кеч бүтүр, мен таппай жүрүп бүтүрдүм мына кийинчи. Эми балдар болсо там салалы дегенден кийин анан кийин койду жерди деметсем, мен андан мурун эле истегем, таппай жүргөм да. Могул 2022-жылы кызыл китеп алдым деп атпайсызбы? Мына ошондо үй турган экен да ал жердечи. Азыр деле үй бар экен. Мен бардыгын барып көрүп келдим да. Мына ошол үйдүн үстүнөн кантип сизге кызыл китеп берип койду? Анан ал жерде бир коррупциялык механизмдер болгон жокпу деп ошондой суроо бергим келет. Анткени карасаңыз, ал жерде госрегистр баягы документ жазып атканда бош жерде берип коюптур да. Ал эми ал жерде кошуналардан сурамжылоо кылып, бул жерде ким бар деп талаштын башын ошондо чечсе болбойт беле? Ал незаконный. Сизди күнөөлөп атат да ошол жерде.
Жок, экинчи тарапчы мисалы коррупциялык жол менен өзүнүн баягы басымын жасап, анан үй тургандын үстүнөн документ чыгарып алып болду деп атат да. Эми ал үйүн жазаса, документ жазып албайт беле. Госрегистр кантип барбай туруп эле бул жерден сиздин кодуңуз менен кылып койду деп. Анткени үй турат да азырчы, канча эски. Госрегистр барып ошо кошуналардан эме алып туруп анан кийин чыгара берет да. Кошуналарданбы? Кошуналардан алгандыр да эмелерди. Госрегистрден анда тактагыла. Госрегистр мына документтин негизинде чечим чыгарып эме документ жасап берип атат. Анын бир документи жок. Жөнөн эле бирөөнүн жерине базып алчылык кылып тамсалып алса эле аныкы боло бербейт демчи. Законный кетет да. 6674 деп мага чыккан жер турат мисалы үчүнчү. Хорошо, эми ошол тиги меники деп атат да. Ошол архитектура же тиги госрегистр анда мен өзүмдүн жеримди таап берсин. Бош жеримди. Бул мен мисалы үчүн мен бош жер таап берсе мен тамна деле эмнем жок. Бош жерди таап берсин, мен жеримди мен өзү ошо. Анын тамы деле кереги жок, а? Анын тамага эмне кереги бар? Ал бош жер таап берсе, мен ошо бош жерге эле үй салып алам алчы. Кызын айтат да, администрациянын ичинен да тиз эле ыйлап эрежеден сурадык, анан бүгүнкү күндө 300 000 сом сунуш бердик дейт да, акыркы жолучу. Сиз мындай өзүңүздүн адамдык кандай десем эми мындай ички энелик сезимдериңиз ойгонуп, мүмкүн мына жер эле болсо деп атпайсызбы? 300 000 сом сизге берсе, мисалы жетим кызды бороруп, келишимге келе ала турган мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Жок, мындай да. Мен деле бала чакам бар да. Мен эми ал акимчилик чыгарып берсин, башка жер берсин анда. Акимчилик чыгарып берсин. Жана берген сунуш акчасы сизге канааттанбайт ал. Мен ал акчанын мага эмне кереги бар? Мен жерим алышым керек болуп атат. Мен айке балдарым бар, эркек баладан экөө бар. Үйлөнгөн. Бала чакасы менен 4 баласы менен жүрөт. Алардын үйлөрү жок. Үй жок. Сиздики деле чоң көйгөй экен. Анан 4 баласы менен ал тиги үй салыш керек да. Мен благотворительный эме эмесмин. Сизде мындай шектер жокпу? Архитектура кайсы бир деңгээлде эми ошол сиздин да жериңизди ошол жерге отургузуп өргөн, да бирөөнү келип сен ушул жерге үй кура бер деп. Бирде кимдин күнөөсү деп ойлойсуз? Бул жер эч кимге коюлган эмес деп жазып атат архитектура. Бул эки могу деле турат, бул деле турат деген нерсе жок. Бу жерде эки кишиники деген нерсе жок. Просто мен эле жер тилкем турат, тигилер эле. Тиги анда баскынчылык кылып алып алган дейсизби алар? Мен билбейм аны кандай убакта, ал кандай шартта, может мэрияда тиги жанагы ким эле элдин баарына, Кулубай элдин баарына эле бере берген жерлер толтура экен го, экиден даже эки эмес 3 кишиден бир жерди бере бергенчи. Может сала бер мен өзүм жасап берем деп койгондур, ким билет анчы. Мен мына эки баламды тургузгам мэриягачы, эмеге. Жери жок деп? Жок, бербей атат жерчи. Квартираңызбы азыр? Азыр турган үйүм бар. Ал мамлекеттен сизге берилди беле? Жеке өзүңүзгө же ата энеңизден калган үйбү? Жок, бул тиги үйөмдү ата энеси сатып берген да, үйөмү. Үйөм ата энеси сатып берген да. Бир балаңыздын үйү бар экен деп эсептесек болот экен да анда, экинчи балаңызга бир жери караштырып аракет кылып турсаң да. Жок, эми ал ар бир эменин жарандын үйү болуш керек да. Укугу да бар, жер алган. Ар бир жердин баланын өзүнүн үйү болуш керек да. Рахмат анда, сиздин жоопторуңузга канааттандым, баарын алдым. Ишиңизге ийгилик.